Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү. Ачык сабак, психология сабагы, БКМБ 219 тайпасы, окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Бүгүнкү темабыз сезим жана эмоция. Демек, биз буга чейин личносттун таануу процесстери менен таанышканбыз. Эми бүгүнкү сабагыбызда личносттун эрктик жана эмоционалдык процесстери менен таанышабыз. Демек, буга чейин айтып өткөндөй, силер таануу процесстерин көңүл бурууну, сезүүнү, кабыл алууну, элестетүүнү, ойлоону жана эс процесси менен таанышып чыктыңар. Бүгүнкү сабагыбызда сезим жана эмоция боюнча таанышабыз. Демек, мына ушул процесстер таануу процесстери болуп эсептелинет экен. Эми бүгүн биз таануу процесстерин бүттүк. Эми личносттун эрктик эмоционалдык сферасын баштайбыз. Мындайча айтканда, сезим жана эмоция, анан эрктик касиеттери кирет. Бүгүнкү темабыз сезим жана эмоция. Анда силердин маанайыңарды сурап өттүк башта. Эми ушул маанай кантип жаралат? Же болбосо личносттун маанайын жаратуудагы өзгөчөлүктөр, ал бизде кантип иштелип чыгат, мындайча айтканда, ушулар жөнүндө бүгүн маалымат алабыз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты сезим жана эмоция жөнүндө билесиңер, кыздар. Эмоция менен сезимдин айырмасын аныктайбыз, физиологиялык негизин билесиңер, эмоциялык абалдарды аныктайбыз. Ал эми сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар болуп, сезим жана эмоция жөнүндө билишет бүгүнкү сабактын аягында. Эмоция менен сезимдин физиологиялык негизинде мисалдар келтиришет, эмоциялык абалдарды мисалдар негизинде аныкташат жана тесттен жоон таба алышат. Бүгүнкү сабагыбызда ушул натыйжалар күтүлүп турат бизде. Анда баштайбыз сабагыбызды. Демек, адам дүйнөнү таануу үчүн биз таануу процесстери аркылуу дүйнөнү тааныдык да, мисалы бейтааныш кыз. Ошол бейтааныш кызды эмне кылдык? Көрдүк, эстеп калдык, ойлондук ошол жөнүндө, элестеттик. Эми жөн эле калып калбайт экенбиз. Эми ошол реалдуу чындык биздин мээбизде чагылып, ойлонуп, элестетип бүткөндөн кийин жөн калып калбайт экен да. Эми эмне пайда болот экен? Ошого жараша кандайдыр бир сезимдер пайда болот экен. Демек, адам дүйнөнү таануу үчүн активдүү аракеттенет экен. Ошол эле учурда өзүн курчап турган заттын таасирине кабылат экен. Анан ушундай кайчылаш мамиленин негизинде таасир эткен дүүлүктүргүч жана өзүнүн аракети жөнүндө адамда ички объективдүү ой толгоо пайда болот экен. Таасир эткен дүүлүктүргүчтөрдүн мүнөзүнө карата сүйүнүү, өкүнүү, канааттанбоо, жек көрүү сезимдери калыптанат экен. Мындайча айтканда, дагы деле жанагы мисалыбызга келип токтойбуз. Баягы бейтааныш кызды көрдүңөр, көңүл бурдуңар, эстеп калдыңар, элестеттиңер, ойлодуңар аны. Анан кийин карап туруп силерге жакты же жакпады. Аныктайсыңар да ошону, көргөндө сөзсүз түрдө. Эгер бейтааныш эмес, тааныш адамды көргөндө деле ошондой касиеттер ишке ашат. Мисалы үчүн, тааныш бир эжекени көргөндө, дейсиңер, карап көрүп туруп, тиги кайсыл эжеке? Психологиядан берген эжеке, психологиядан берген эжеке. Силер эстедиңер, ойлодуңар, ошолордун баардыгы ишке ашып келип, мени көргөндө же жиниңер келип кетет, баягы байсалаткан эжеке баягы. Же саламатсызбы эжеке деп сүйүнүп кетесиңер. Демек, адам баардык процесстер ишке ашкандан кийин, таануу процесстери ишке ашкандан кийин, ушундай бир сезимдер пайда болот экен да. Сүйүнүү, жек көрүү, же болбосо өкүнүү, канааттануу, канааттанбоо деген сезимдер пайда болот экен. Бул таануу процесстерден кийин ишке ашат экен. Айрыкча реалдуу чындык эмоцияны козгойт экен. Болуп аткан реалдуу чындык, көрүнгөн чындык нерсе эмоцияны козгойт экен да. Эми андан кийинки немеге картина, мына сүрөткө көңүл бургулачы. Бул жерде кыз коркуп турат, Эми адам өзүн курчап турган объектилерге болгон өкүнүчү, кубанычы жана башка мамилеси психология илиминде эмоция жана сезим деген категориялар аркылуу туюндулат экен. Демек, эмоция жана сезимдин негизги эрежеси мына ушул экен. Өзүн курчап турган объектилерге болгон өкүнүчү, кубанычы жана башка мамилеси психология илиминде эмоция жана сезим деген категория аркылуу туюнтулат экен. Эмоция деген сөздү биз буга чейин угуп эле жүрөбүз. Бир канча жолу укканбыз. Ошол сөз эми латын сөзү экен.
кыргызча которгондо толкундоо, козголуу деген түшүндүрөт экен. Биз мындай эле нейтралдуу эле тура бербейт экенбиз да, ар бир нерсеге өзүбүздүн эмоциябызды билдирет экенбиз. Ошол эмоциянын натыйжасында сезим пайда болот экен. Же болбосо мына сезим процесстери адамдын өзүн курчап турган чындыктагы кубулуштарга болгон субъективдүү мамилесин көрсөтөт дейт. Дүйнөнү таануу же өзгөртүү аракетинде личностьте жекече мамиленин пайда болушуна алып келет экен. Адамды курчап турган объективдүү чындык эмоцияны козгойт жана эмоциянын жардамы менен дүйнө таанылат экен. Мындайча айтканда, биздин өзүбүздө болуп аткан нерсе сырттан жанагы эле мисалга кайтып келебиз. Бейтааныш бир адамды көрдүк. Анан ойлоп, эстеп бардыгын неме кылып бүткөндөн кийин, ошол таануу процесси аяктагандан кийин, бизде ошол адамга карата сезим пайда болот. Биз ал адамды эгер бейтааныш адамга деле жөндөн жөн адамдын көңүлү бурула бербейт да, кандайдыр бир негизде ошол көп адамдардын ичинен кайсыл бир нерсеси туура келгендиги үчүн ошол адамга көңүл буруп атасыңар да. Эрежесинде ошондой го. Мисалы 10 адам турса деле ошонун ичинен бирөөнө көңүл бурабыз да. Анан ошону көрүп, кабыл алып, ойлоп, анан аны эмне үчүн карадыңар ошол адамды? Же анын кийими жакты, же силер мурун көргөнсүңөр да. Ошон үчүн жүздөгөн же ондогон адамдардын ичинен бирөөсүнө көңүл буруп атабыз, бирөөсүн карап атабыз, тандап, ошонун ылгап анан карап атабыз да. Эми ошого эмоция пайда болот. Балким анын кийими жаккандыр да, силер тааныбаган болсоңор. Кийимин карап туруп, эмне кылабыз? Микрофондорду өчүрүп коелу кыздар. Кийимди карап туруп көрөбүз дагы, сонун экен. Же болбосо, мен ойлогондой эмес экен. Себеби ичиңерде эмне пайда болуп атат? Жактыруу же жактырбоо деген сезим пайда болуп атат. Эгер тааныш адам болсо, тиги баягы бизге сабак берген психологиядан Досалиева эжеке, же аны жактырасың, же жактырбайсың, сезим пайда болот. Сезим пайда болот, ал ички жан дүйнөңдө. Эми ошонун сыртка чыгышы эмоция болот, кыздар. Эгер мени көрүп силер жылмайсаңар, анда мени жактырган болосуңар. Туурабы? Туура да. Себеби силер жан дүйнөңөрдө пайда болду, тааныдыңар мени. Жан дүйнөңөрдө. Эжеке психолог келген. Анан эгер жылмайып карай турсаңар, анда эмоция жактыруу деген. Эгер баягы эжеке деп кабагыңарды тырыштырсаңар, анда жек көрүү сезими пайда болду. Жек көрүү сезими пайда болору менен сыртка чыгат, эмоция болот. Чыгат да. Демек анда эмоцияны билдирдиңер. Демек, дүйнөнү таануу, өзгөртүү аракетинде личностьте жекече мамиленин пайда болушуна алып келет экен эмоция жана сезим. Микрофон. Демек, биз эмне кылат экенбиз? Дүйнөнү тааныш үчүн ушул эки процесс дагы жардамга келет экен. Өзгөртүү үчүн, дүйнөнү дагы таанып бүткөндөн кийин өзгөртүү үчүн дагы пайдасы бар экен. Өзгөртүү үчүн дегенде, балким жактырбадыңар дагы нарыз көзгөп басып кетесиңер. Эгер жактырсаңар, ошонун жанына жакындап барасыңар. Бул мен сабак белем да. Ким сүйлөп атат? Үнүңөрдү өчүрүп коюп, микрофонго сүйлөп атат. Микрофондорду. Демек, ошентип адамды курчап турган объективдүү чындык эмоцияны козгойт экен жана эмоциянын жардамы менен дүйнө таанылат экен. Дүйнөнү толугураак, баягы таануу процесстери бүткөндөн кийин толугураак тааныш үчүн мына ошол эмоция менен сезим ишке келет экен. Жардам берет экен. Эми экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөөнүн айырмасы сезим жана эмоция деп атабыз. Экөө тең эле реалдуу чындыкты чагылдырат экен. Дүйнөнү тааныш үчүн жардам берет экен. Эми эмоция адамдын алгачкы органикалык керектөөсү менен байланышкан дейт. Мындайча айтканда, канаттанбоо жөнөкөй органикалык талаптарда тамак аш, үй жай, кийим кечеде пайда болот экен. Сезим болсо адам баласынын тарыхый өнүгүүсүндө керектөө менен өзөктөшкөн татаал психологиялык мамиле экен. Демек эмоция сезимге караганда алгачкы процесстердин бирине кирет экен. Себеби сезим болгонго чейинки процесс экен бул. Эмоция, инстинкт, сезим социалдык турмуш менен байланыштырып карашат. Инстинкт дегенде биз билебиз, жаныбарлардын тубаса жүрүм турум формасы деп айтканбыз, инстинкт. Демек жаныбарларда эмоция бар экен да.
бул жерде 4-сүндө айтылып турат. Сезим адамга гана тиешелүү, эмоция адамга да, макулуктарга да таандык дейт. Дагы кайсыл процесс адамга гана таандык процесс, таануу процесстеринен кайсыл процессти өттүк эле? Адамга гана таандык болгон. Ойлоо. Дагы? Дагы? Сезүү процессике. Элестетүү. Элестетүү. Жаныбарлар ойлой албайт, анан элестете албайт дегенбиз. Ал эми аларда дагы көңүл бурат, эстейт, кабыл алышат, сезишет дегенбиз, Эми эмоция жана сезим деген процесс экөө бир болгондугуна карабастан, бир айтылгандыгына карабай, бир чындыкта пайда болгондугуна карабастан, сезим адамга гана тиешелүү экен. Ал эми эмоция адамга дагы, жаныбарларга да тиешелүү экен. Ошондуктан эмоцияны алгачкы процесстердин бири катары, сезим пайда болгонго чейинки процесс деп кабыл алат экенбиз. Ушул эмоция мисалы жаныбарларда кантип билинет? Эмоция жаныбарларда кантип билинет? Мисалы эмоция жаныбарларда бар деп атат. Адамды көргөндө сескенишет. Адамды көргөндө жиркенишет эмес, адамды көргөндө ачууланышат, же болбосо баягы коргонуу реакциясы пайда болот көбүнчө. Коргонуу процесси. Мисалы, ит адамды көргөндө ырылдайт, Ооба. Эмоция. Бирок аларда сезим жок. Жек көрүү сезим эмес, аларда жөн эле реакция, инстинкттик реакция да, ал коргонуу деген реакция. Мындайча айтканда, ал коргонуп атат өзүн. Мисалы, адамды көргөндө сүзгүлөгүсү келип, ал деле коргонот да. Себеби анын баласын коргош үчүн мүйүзүн чулгуйт. Бул эмоция. Эмоция жаныбарларда да бар экен, бирок сезим жок экен. Адамда эми ушул эмоция жана сезим бар деп атабыз. Анда жаныбарларда эмне үчүн сезим жок деген жерине жооп берели. Мисалы, ит ырылдап атат. Ал өзүн жөн эле коргоп атат да. Ал силерден коргонуп атат. Же болбосо ошол өзүнүн тиешелүү болгон аймакты коргоп атат. Ошон үчүн ырылдап атат. Буларда сезим деген нерсе жок. Сезим адамга гана тиешелүү. Эгер итте дагы сезим боло турган болсо деп карайбыз. Итте сезим боло турган болсо. Мисалы, күндө үйүңөргө барасыңар. Үйүңөрдүн алдына итиңер тосуп чыгат, кээде асылат. Шыйпаңдап, койругун шыйпаңдап. Бул жакшы көрүү инстинкти да. Мындайча айтканда, жакшы көрүү деген эми сезим эмес буларда. Ээсин таануу инстинкти. Ошол мезгилде силер барчы деп сумка менен башына бир чаптыңар. Эртеси дагы деле келе берет силерге шыйпаңдап. Дагы шыйпаңдап алып, дагы кийимиңер кир болбосун деп тур нары деп түртүп коесуңар, дагы деле чыга берет. Эгер ошол нерседе сезим боло турган болсо, анда алар ошентип сумкаңар менен нары бир түрткөндө ит капа болот болчу. Келбей коет эле. Эгер адам баласы эки жолу ошентип силердин алдыңардан чыкса, барчы нары десеңер эмне болот? Келбейт, аларда сезим бар. Капа болуу деген, капа болот ал. Жаныбарларда ушундай нерсе жок. Мисалы, торпогун чоңойтконго чейин адамдардан коргойт, торпогунун жанына жолотпойт, бирок көнөт акыры. Анан бирок бир күн эле келип торпогу жок болуп кала берет. Дагы торпогу жок болуп кала берет. Алар кайгырып ыйлайбы? Жок. Жок, андай нерсе жок аларда. Сезим жок, эмоция гана бар. Эми издейт, торпогу жаш болсо издейт, бирок 2-3 күнгө чейин кайгырып туруп албайт да. Инстинкттик аракеттерде ал мындай түгөйүнөн ажыраган мезгилде кайгыргандай түр көрсөткөн нерселер бар. Мисалы, акууларда өзүн жардан таштап өлөт дешет да, эгер түгөйүнөн айрылчу болсо. Ал сезим эмес, бирок инстинкттик аракеттер. Уйда деле ушундай инстинкттик аракеттер бар. Адамдарда ошонун терең жайгашкан, андан нары терең кеткен сезим деген процесс бар. Бул деген ошол эмоциябызды көрсөтүп бирөөгө жылмайдык. Мисалы, жакшы көрүү менен же таануу аркылуу жылмайсак, ал сууз эле тиктеп койсо, экинчи жолу ага жылмайбайбыз да. Себеби биз капа болот. Эгер катуу бирөөнү урушуп койсок, анын көңүлү чөккөнүн көрсөк, эмне кылабыз? Көңүлү чөккөнүн көрсөк, ушундай нерсе жасабай эле коеюнчу ушулга, капа болуп калат экен дейбиз да, туурабы? Жаныбарларда ушул нерсе жок. Мисалы, ит келип силерди тиштеп алды. Силер аябай катуу ыйладыңар.
ал тиштегенит кийин деле адам ушинтип капа болуп калат экен дебейт да. Кийин дагы барып тиштей берет. А буларда андай нерсе жок. Демек, бизде сезим жана эмоция деген процесс экөө тең бирге жашайт экен. Ал эми жаныбарларда сезим жок экен, эмоция гана бар экен. Бул жөнүндө түшүндүк. Андан кийинки. Эми сезим жөн эле пайда адамда жөн эле болуп эле бир эле сезим боло бербейт экен да. Ушул 3 түрдө кездешет экен адамда. Стеникалык жана амбиваленттүү болуп сезимдер 3 түргө бөлүнүп көрүнөт экен. Анда бул сезим кандай болду экен? Карап көрөйүнчү. Мисалы, стеникалык деген сезимди карайлы. Стеникалык грек сөзү экен. Бизче күч дегенди билдирет экен. Мындайча айтканда, адамдын жогорулаган иш жөндөмдүүлүгүн, түрдүү тоскоолдуктарга болгон туруктуулугун, узак убакытка чейин иштөө жөндөмдүүлүгүн мүнөздөйт экен. Мисалы, могу жерден сүрөттөн көрүп турасыңар. Бул жетишкен мезгилдеги көрүнүш, аябай маанайы жогорку деңгээлде болот, күчтүү сезимде болот, бардык нерсе колунан келгидей болуп көрүнөт. Силерде деле ушундай сезимдер пайда болот. Мисалы, кайсыл мезгилде? Силер эми азыр биринчи курсуңар, экинчи курс болуп келгенде көрөсүңөр. Эгер 5ке тапшырган болсоңор экзаменде, аябай курсант болосуңар дагы, келип ырдагыңар келип басып кетатып дагы басканыңарда шыпылдап баягы өзүнөн өзү күч пайда болот да. Ушундай немелер көбүнчө жана силер менин маанайым деген темада маек курдук го башында. Ошол мезгилде эмне үчүн маанайыңарды жогорку деңгээлде болуп атканын айттыңар, мен өзүмө жаккан кофтаны сатып алдым деди бир кыз. Демек өзүңөргө жаккан нерсени сатып алсаңар да маанайыңар көтөрүлө түшөт. Бирөөсү айтты, мен үйүмө туугандарым келди эле, ошого сүйүндүм. Алыстан бүткөн туугандар келсе дагы ошончолук кубанычта болобуз. Демек ошол мезгилде адамда өзүнөн өзү күч пайда болот. Бул стеникалык сезим экен. Андан кийин астеникалык сезим деген дагы бир түрү бар. Бул деле грек тилинен алынган. Астения деген сөздөн. Бул алсыз, начар деген сезимди түшүндүрөт. Көңүлдүн туруксуздугу, уйкунун бузулушу, сезгичтиктин чектен төмөндөшү, тез чарчагандыкты жана начарлоону туюндуруучу процесс болуп эсептелет экен. Ошол биздин деле ишке барсак деле, мисалы, көңүлүм чөгүп турат, эч нерсени жактырбай турам деген дей маани неме көрүнүштөгү адамдарды көрүп калабыз. Бул эч нерсени жактырбай турат экен. Мындайча айтканда, кыргыздарда жакшы макал бар, жана сиркеси суу көтөрбөй калыптыр дегендей. Силерде деле бирөө айтты жана менин маанайым орто. Демек кандайдыр бир негизде андай өтө эле кубанычтуу нерсе көрүнбөйт да. Анан маанайы түшкөндөр эч ким эч нерсе айтпады. Балким айткыңар келбегендир, бирок маанайы түшкөндөр деле болот. Эжеке мен зуумга кире албай кайра аракеттенгендигим үчүн маанайым түшүп калды деп деле айтышы мүмкүн эле да. Бардык эле жогорку маанайды айта бербейт, себеби кээ бир мезгилдерде маанай түшүп калышы деле мүмкүн. Бул астениялык сезим экен, ошол нерсени жараткан. Андан кийин дагы сезимдин бир түрү бар экен. Амбиваленттүү сезим деген. Бул деген латын сөзүнөн алынган экен, бул деле эки күч дегенди билдирет экен. Бир эле мезгилде, бир эле кубулушка, бир эле затка адамдын эки башка көз карашта болуусун билдирет. Мисалы, сүйүү менен жек көрүү, ыраазычылык менен нараазычылык. Эми буларды канча түшүндүрөбүз? Мисалы үчүн, үйдө жаш бала апасын аябай жакшы көрөт, жакшы көрөсүңөрбү силер деле? Жакшы көрөсүңөр. Мындай күч жок. Эненин сүйүүсүнө жете турган күч жок. Эми силер жашырышыңар мүмкүн, бирок жаш балдарда ачык эле көрүнүп калат. Кичинекей жаш балдарда энесин аябай жакшы көрөт. Эми атасы менен апасы урушуп аткан сүрөт көрүнүп турат бул жерде. Бул жерде кыздар, кичинекей кыз апасын, атасын тең жакшы көрөт. Бирок ошол эле мезгилде кимиси урушуп аткан болсо, ошону жек көрөт. Ошондойбу? Бирок баары бир жакшы көрөт. Ооба. Мисалы, кичинекей наристе төрөлсүн дейли. Андан чоң бир кызы бар. Ал кыз келгенде наристени аябай жакшы көрөт, көтөрөйүн дейт, жакшы көрөт. Бирок ошол эле мезгилде энеси уруксат бербейт, көтөрбөй жыгытып коесуң дейт. Ошол эле мезгилде ошол кичинекейге көңүл бөлүшүп, бул анча көңүл бөлүнбөй калат. Анда ал кызда кандай сезим пайда болот? Амбиваленттик сезим пайда болот. Ошол эле мезгилде ошол өзүнүн кичинекей бөбөгүн жакшы көрөт, ошол эле мезгилде жек көрөт. Мына ушундай сезимдер пайда болуп калат. Бул силердин деле башыңардан бир канча жолу өткөн. Мисалы үчүн, кайсыл бирөөнү жакшы көрөсүңөр, жактырасыңар.
жактырасыңар ичилерден. Бирок ал жаман мамиле жасай койсо, аябай көңүлүңөр сууп, мындай жектегиңер келет, бирок ичиңерден жакшы көрүп тура бересиңер. Бул ошол эки күчтүн бирдейден келиши, эки сезимдин бир жаралышы амбиваленттүү сезим деп аталат экен. Эми эмоция менен сезимдин физиологиялык негизи. Физиологиялык негиз дегенде эмнени түшүнөт элекпиз? Физиологиялык негиз бул кайсыл жерде жаралат деген нерсе. Же болбосо адамдын кайсыл жеринде пайда болот деген түшүнүктү билдирет экен. Эми бизди изилдеген адамдар денебизде физиологдор болушат. Ал эми аң сезимибизге байкоо жүргүзгөндөр психологдор болушат экен. Ушул физиологдор менен психологдор невроз, инфаркт, миокард, кант диабети, гипертония, ашказан деген ооруларды угуп жүрөсүңөр. Ушул оорулар жөндөн болбойт экен да. Ушул оорулар бизге терс эмоциянын натыйжасында келип чыгат экен. Адам канчалык кайгыра берсе, канчалык баягы терс эмоцияга алдыра берсе, ушундай оорулардын пайда болушуна шарт түзүлөт экен. Ошон үчүн дайыма маанайыбызды жогору деңгээлде алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Эмоция адамдын денесиндеги түрдүү өзгөрүүлөргө, жүрөктүн иштешине, кандын жүрүшүнө, дем алуу органдарына, булчуң эттеринин аракеттерине таасирин тийгизип, бардык организмдин кызматын башкарып тургандай элес калтырат. Мисалы үчүн, мен муну эми студенттерге көбүнчө түшүнүктүү болуш үчүн мындай мисал менен келтирет элем да. Баягы көбүнчө экзаменге кирген мезгилде шпаргалкасын катып киришет да. Анан мугалим жакындаган сайын баягы шпаргалканы алып койбосун деп кызыктай акыбалда калат. Мындайча айтканда, каны тез айлангансып, жүрөгү дүкүлдөгөнсүп, беките калышып отурушат да. Мен азыр көрсөм алып коем деп айтсам, ошол мезгилде аябай жүрөгү катуу дүкүлдөйт. Нормалдуу мезгилде соккондо адамдын жүрөгү 75-80 согот 1 минутасына. Ал эми чыңалуу абалында турганда, же болбосо ушундай коркуу мезгилинде бул 150 жолу согот экен да жүрөк. Ошон үчүн жүрөгүңөр кулагыңардан угулуп аткандай болот. Корккон мезгилиңерде. Коркуп көргөнсүңөрбү? Ооба, мен көрдүм. Ошондой катуу коркуу мезгилинде жүрөгүңөр дүкүлдөгөнсүп, мындай бир аптыгып калат белеңер. Ооба. Мезгилде өзүнөн өзү эле ошол коркуу деген сезим бул жүрөктүн иштешине таасир берет, кандын айлануусуна. Ушул сезимдер ар бир органга өзүнүн таасири бар экен да. Мисалы үчүн, өтө кайгыра бергенден өпкө жабыркайт экен. Санааркай бергенден боор жабыркайт экен. Демек ошол оорулар жөндөн жөн пайда болбойт экен да. Мисалы үчүн, туберкулез оорусу менен ооруган оорукчандарга көз сала турган болсок, мында бардык эле адамдарда кох палочкасы жашайт экен да, туберкулез палочкалары өпкөдө. Бирок ошол адам качан күчөп кетет? Баягы адамда санааркоо же болбосо кайгыруу күчөгөн мезгилде ошол палочкалар көбөйүп кетет экен да. Мисалы, кант диабетин деле ала турган болсок, алар деле ошол аябай баягы кейикчил болуп, кейий берсе, башынан мындай көптөгөн турмуш сыноолору өтө берсе, ошол оорунун белгилери сыртка чыгып кетет. Болбосо адамдын бардыгында ошол сахардын немеси болот да. Мисалы үчүн, сенин сахарыңдын нормасы 5 экен, сеники 6 экен деп, адам санааркай бергенден ошону көбөйтүп алат. Ошону көбөйтүп, анан оору чындыгы, оорунун белгилери билине баштайт экен да. Демек, эмоция менен сезим адамдын денесин бүткүл башкарып турат экен. Бүткүл денеде пайда болгондой болот экен. Бирок ошого карабастан, адамдын эмоциялык сезимдерин башкаруучу орган болуп баш мээ эсептелет экен. Баш мээ. Ошон үчүн дайыма кандай кайгы болбосун, кандай капа болбосун, мээде ойлонуу аркылуу биз аны жеңилдетсек болот экен. Бул нерселер дагы өтүп кетет. Ушул нерселердин арты дагы жакшы болот. Же болбосо мындай кайгыга чөгүп отура бергенден көрө барып айланып келейин, башка жактарга басып келейин деген сыяктуу өзүбүздү алаксытуу менен ушул бир оор сыноолордон өтсөк болот экен. Терс эмоцияны, терс сезимдерди биз жеңсек болот экен. Физиологиялык негиз деген ушул. Эми сезимдин демек 3 түрдө кездешет экен. Амбиваленттик, астеникалык, стеникалык. Эми эмоциялык абалдарга келебиз. Эмоциялык абалдар дегенибизде биз кандай эмоциялык абалдарды түшүнөбүз? Билебиз да. Жашап эле жүрөбүз. Күлөбүз, кайгырабыз, капа болобуз, анда
мен силерге тапшырма бердим эле, билесиңерби? Смайликтерди тартасыңар оюңардан чыгарып деп. Баягы телефондо колдонулуучу смайликтерден эмес. Анда өзүңөр ойлонуп бир смайлик тартасыңар деген. Ана Закиржан кызы Дилноза тарткан смайлигин көрсөтчү. Закиржан кызы Дилноза. Көрдүңөрбү? Дилноза. Ооба, көрдүк эчке. Дилноза. Ооба эжеке. Бул жерден жок көрсөтүп турсаң. Кыздар, айткылачы. Бул жерден кандай эмоцияны байкап турасыңар? Мындай күлүм, күлөм Жердемде уялгансып күлгөн эмоцияны. Күлгөн. Эмне себептен? Кайсыл жеринен байкап турасыңар? көзүнөн. Көздөрү ылдыйга карап, бетинин түзүлүшү дагы кичине өзгөрүп. Оозу жылмайып турат, көздөрү дагы жүлжүйүп турат, Демек, уялгансыган күлүмсүрөө. Бул эмоциялык абал да. Жакшы. Анжелика, сен көрсөтчү. Эжеке. Анжеликаныкынан эмнени байкап турасыңар тарткан смайлигинен? Көздөрүнөн жүрөктөр шакырат. Кубаныч. Кандайдыр. Көздөр башкача болуп турбайбы? Кандай кубаныч? Эжеке сүйгөн жигитине жөнөтө турган смайлик окшойт. Жүрөктөрдү чоң кылып, жакшынакай кылып туруп, эмне кылып коюптур? Сызып коюптур. Сызып коюптур. Демек, жүрөк менен жылмайып турат. Анда бул эмне? Сүйгөнүн көргөндө сүйүнүп кеткен эмоцияны билет. Андан Эгемберди кызы Таңсулуу. Эгемберди кызы. Таңсулуулукунан эмнени көрүп турасыңар? Жакында. Эгемберди кызы Таңсулуу. Мына эжеке адамдар менен чакасалашканда шундай кылат го. Кандай кылат? Смайлик болсо. Сен жакыныраак көрсөт, Таңсулуу. Болду. Демек, бул тийишип аткандай, Тийишип аткандай. Ооба. Белгини берип атат. Икрам Жанова. Смайлигиң барбы? Тарткан смайлигиң? Жакын көрсөт. Эмнени көрүп турасыңар? Жылмайып турганы. Бул деле жылмайып турат эжеке. Ачык. Андай эле ачык бере албаптыр, бирок жылмаюуну билдирип атат, Көз деген көзбү тиги же кашпы? Бул жерде деле баары жылмаюунун белгисин бериптир. Абай кызы Айдана. Меники да ошондой болчу да. Көрсөтөр, ошондой болсо деле көрсөтөр. Анын эч нерсеси жок. Айдананыкын көрдүңөр, Бул жерде жок, жакшылап көрсөт Айдана. Биз азыр эмоциялык абалдарга келебиз. Эмоциялык абалдарды биз билишибиз керек. Эртең силер мектепке барып мугалим болосуңар. Окуучунун эмоциясын билишиңер керек. Мына жерде көз жөн эле тостоюп турат. Оозун кичине жылмайгансытып атат. Бул эмненин белгиси? Кандай эмоция? Бул жөн эле мындай сүйлөгөндөй, өтө кубанбагандай неме смайлик болуп турат эжеке. Бул бир чети таң калып тургандай. Себеби көздөр жөн эле тоголуп. Көзүн чоң ачып, андан кийин жылмая тургансып. Ушундай беле дегендей. Бир нерсени күтүп аткандай маанча. Андан кийин Сатыбалдыева Саида. Сатыбалдыева, катып калдыңбы? Жок эжеке. Көрсөт. Смайлиңди көрсөт. Сатыбалдыева Саида. Мына эжеке. Сеники көрүнбөй атат го. Мага эчтеке көрүнбөйт. Өзүң катып эле турган. Сен туруп тур, Калдарбекова Айданик. Айданик көрсөтчү. Эжеке, меники дагы деме, айтынан кандай эле ушундай. Майли көрсөтө бергиле, ошондой болсо деле көрсөт. Жакындат. Бул деле кудум ошондой, көзү тостоюп, оозу күлүп турат. Демек, ошондой эмоцияны элестетип көргүлө. Жаш балдарда ушундай болот, Көздөрү күлүп албайт, бирок кайсы укканда.
Демек, эми Саида сен көрсөтчү. Мынакей. Эми көрсөт, жакындат. Бул жерде Саиданыкы көрүндү да? Эмне көрүп турасың? Бул айжеке. Саиданын. Бул жерде гүлүп Жаш балада турат кубаныч. Жаш бала кубанып турат, себеби жаш бала экенин каяктан билип атабыз? Тиш тартылган. Көрүп киши көрүнүп турат. Алиги биринчи класстарда деле ушундай абалда болушат да. Ооба. Демек, бул катуу күлүп турган эмес экен. Андан кийин Мухлиса. Адилбекова Айбелек. Мухлиса көрүнмүчү. Айбелек, сен көрсөтчү. Жакындап. Жакыныраак көрсөт. Эч нерсе көрүнбөй атат. Жакын көрсөт. Жакындат дагы. Жакшы көрүнбөйт. Көрүндүбү кыздар силерге? Көрүнгөн жок. Ооба, эжеке кичине көрүндү, жылмайып турганы. Сагы болгондо мандай абдан жакшы турат. Анда но жерден. Кыздар, но смайликтерди көрүп атасыңарбы? Ан жерден мына оозу ири буйру болгон смайлик. Бул эмнени түшүндүрөт? Анын үстүндөгү оозу тарынганды көрүп билинет да. Оозу кыймылдап турганчы. Оозу ири ыйлагысы келип турган смайлик эжеке. ыйлагысы келген немени түшүндүрөт, эмоцияны. Адам аябай кайгырып, уже эмоцияга алдырып, ыйлагысы келейин дегенде, эриндери титирей баштайт. Демек, ушундай эмоциялык абалдар бар экен. Ушул эмоциялык абалдар эми кандай түрлөргө бөлүнөт экен? Эң биринчи эмоциялык пайда болуу. Эмоция бардык эле мезгилде сыртка билине бербейт экен. Көңүл деген, мындайча айтканда, силер жана айттыңарбы маанай деп. Ошол көңүл деген бул жагымдуу, жагымсыз, пайдалуу, пайдасыз жана башка ар түрдүү дүүлүктүргүчтөрдүн жалпы организмге таасир этишинин натыйжасында адамдын жакшы же жаман сезүү абалы. Мындайча айтканда, бир пастын ортосунда пайда болот. Муну алдын ала билбейбиз. Мисалы, жолдо келип атып эле, көчөдө кетип атсаңар, силерди бир тааныш адамыңар силер менен учурашпай өтүп кетти, байкабай өтүп кетиши мүмкүн да. Силер ага күлүп келип аттыңар эле, жылмайып. Ал унчукпай өтүп кетти. Кандай болуп каласыңар? Бир паста көңүлүңөр чөгө түшөбү? Болобу ошондой? Ооба, эжеке. Көңүлүңөр чөгө түшөт. Себеби дегенде, мени эмне үчүн караган жок? Ушундай болуп адам тааныбай калыптыр да деп коесуңар мүмкүн. Бир пастын ортосуна көңүлүңөр түшө калат. Бирок наржыраак бир 20 метр баскандан кийин бир таанышыңар келип, ой, кандайсың сулуу кыз, жакшысыңбы деп койсо, көңүлүңөр көтөрүлө калат. Демек, бир пастын ичинде эле бир паста түшүп кетет экен көңүл, бир паста көтөрүлүп калат. Бирок ал канча убакытка созулары белгисиз болот. Эгер күчтүүрөөк болсо, баягы таасир эткен дүүлүктүргүч, анда бир күн кечкече көңүлүңөр түшүп жүрүшү мүмкүн да. Мисалы, катуураак болгондо кандай? Эртең менен сабакка келип эле, тапшырма даярдабай келдиңер, силерди катуу урушуп, доскага чыгарып, мен же болбосо катуураак сөз менен сүйлөп, катуураак айтып койчу болсом, ошол күнү негедир көңүлүңөр түшө берет. Себеби ошончо бейтааныш адамдардын алдында мен эмне кылдым, уят болдум деген сыяктуу, кыздардын алдыңарда өзүңөрдү начар сезип, эгер жаңы эле келген болсоңор, жаман акыбалда каласыңар. Демек, бул көңүл. Начар интенсивдүүлүккө ээ экен. Мындай жүрө калбайт, кээде мындай неме болушу мүмкүн экен. Кайгыруу, чочулоо сыяктуу касиеттери адамды толкундоо абалына жеткирет экен. Белгилүү бир убакытка созулат экен. 1 саатка же 1 күнгө. Анан көңүлдүн туруктуу болушу адамдын жашына, мүнөзүнө, темпераментине, эркине байланыштуу болот деп турат. Бул жерде жазылып окуп турасыңар. Демек, көңүлдүн туруктуу болушу адамдын жашына дейт. Адамдын жашына дегенде, мисалы, жашы өтүп калган адамдар көңүлү туруктуу болот. Тез алмаша бербейт алардыкы. Ал эми
18, 25, 30, 35 жашка чейин бул көңүлү тез алмашып турат. Кайсыл бир нерсени каалап турган болсо, азыр башка нерсени. Бир паста эзинен чыгарып коет. Урушуп кетсе, бир паста жарашып алат. Бирок бардык эле адамдарда эмес, ошол эле жаштагы бирдей жаштагы адамдардын бардыгында эмес. Ал темпераментине да жарашып алат. Мисалы, темперамент деген теманы кийинки сабактарда өтөбүз. Азырынча түшүнүксүз силерге. Ал жогорку нерв системасынын иши. Кээ бирлер мисалы ошол нерсени тез кабыл алат, эсинен чыгара албайт. Кээ бирлерде ал жай кабыл алынат. Ага жеткенге чейин 2-3 саат өтөт. Ага чейин көңүл ачык жүрөт да, бая жана эмне деди? Жана маани бербепмин да, ошону мага айтты беле деп, андан кийин чочулоо пайда болот да. Мисалы, холерик темпераментиндегилер ошол моментте. Эми бул темпераментти кийин өтөбүз, буга кирбей эле коелу. Анан адамдын эркине да жараша болот. Кээ бир адамдар эрктүү болот, аябай. Кандай катуу сөздөр болсо дагы, кандай көңүл калтырарлык иштер болсо дагы оңой көтөргөнгө аракет кылат. Кээ бирлер ошону көпкө чейин эстеп жүрө беришет. Ушундай немеси болот көңүлдө. Андан кийин дагы эмоциялык абалга аффект деген дагы бир абал болот. Аябай катуу жиниңер келип көрдүңөр беле? Жинденген мезгилиңер болгонбу? Эми Кудай сактасын. Бирок болгонбу, болгон эмеспи? Мисалы, менде болгон. Силерде болбосун, бирок жаш өткөн сайын мындай нерселер боло берет. Өтө катуу жинденүү бул аффект деген термин менен аталат. Аффект деген бул келесоолонуу, жиндөө, адамдагы аффективдүү абалдын төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөрү бар дейт. Бизче которгондо келесоолонуу, жиндөө деп которулат. Бул психологиялык термин. Мындай мезгилге адам учураганда өзүнө отчет бербей калат. Эмне иш жасап койгонун билбей калат да. Эң чоң интенсивдүүлүктө жүрөт, ачык байкалат, көрүнүп турат. Анан өзүнүн эмне жасап атканын билбейт ал мезгилде. Андан кийин ошол тез өтүп кетет да. Андан кийин биле баштайт. Аффект адамдын аң сезимин толук тез ээлеп, алып дуулдап өтүүчү терс эмоциялык процесс. Аффект мезгилинде адам колдору түйүлүп, бети канга толгондой болуп, кызарып, өзүн өзү башкара албай калат. Көбүнчө бул нерселер кайсыл мезгилде ишке ашышы мүмкүн. Мисалы, соттук медициналык экспертизаларда айтылат да, аффект мезгилинде ишке ашкан бул нерсе деп. Мисалы, бирөөнү өлтүрүп коюп деп айтышат го. Ошондой мезгилде адам өзүн өзү билбей калат. Өтө жини келген мезгилде билбей калат дагы, колуна эмне болсо ошо менен адамды уруп жиберет. Ошондо адамды өлтүрүп алышы мүмкүн. Бирок ал өлтүрөм деп ойлогон эмес. Жакын адамдарын деле ошентип ойлоп коет. Ошентип өлтүрүп алышы мүмкүн. Ал эми бул нерсе ар кандай адамдарда ар кандайча жүрөт. Мисалы, кээ бирлерде өтө жини келген мезгилде билесиңер, чаап, мушташып жиберет да, урушуп кетет. Ошондойлорду көргөнсүңөр да. Ошол аффект мезгилинде ишке ашат да. Ал тура бербейт. Ал кээде 1-2 секундка созулушу мүмкүн, кээде 3 мүнөт, 2 мүнөткө созулушу мүмкүн. Анан жайылып кетет. Бул аффект деп билдирилет. Эмоциялык терс процесс. Терс эмоциялык процесс. Андан кийин эмоциялык дагы бир стресс деген психикалык процесс бар. Бул сөздү биз угуп эле жүрөбүз. Мындайча айтканда, стресске кабылып деп каласыңар, стресс болуп деп каласыңар. Бирок ошонун мааниси канчалык деңгээлде экенин маани бербей эле жаман стресс болдум дешип коет. Анда уккан болсоңор эгер ушул стресс деген сөздү кандай мааниде болушу мүмкүн? Уккансыңарбы стресс деген сөздү? Анжелика Эгембердиева, видеолорду көрүп алсаңар. Мен силердин фамилияңарды окуйм, өзүңөрдү көрүп турушум керек. Жандыр. Стресс деген сөздү уккансыңарбы? Саида. Микрофонду өчүп. Ой, жеке. Стресс деген эмне өзү? Эмне деген нерсе? Стресс. Силердин оюңарча, мен аны так Куркунучка түшүп калган адам стресс болуп калат го. Эмнеге түшүп калган адам? Коркунучка түшүп калган адам. Коркунучка түшүп калган адам стресс болуп калат. Туура, туура. Дагы кандай түшүнөсүңөр? Демек, Өзүгө жакпаган иш болсо, ошону да ойлоп стресс болуп калды.
Демек стресс деген сөздү колдонуп эле жүрөбүз, бирок анын негизги мазмунун жакшы түшүнө бербейт экенбиз. Анда ошону жакшылап көңүл буруп түшүнүп алгыла. Стресс бул татаал психикалык процесс экен. Бул бизче чыңалуу деп которулат экен. Чыңалуу. Мисалы токтун чыңалуусу болот го. Мисалы жогорку чыңалуудагы ток, же болбосо ток аябай күчтүү келип кетип, холодильникти же телевизорду өлтүрүп койду дейсиңер го. Ушундай сөздөрдү указыңар да, токтун чыңалуусу күчтүү болуп. Демек, ошол стресс деген эми адамдын психикалык абалын алып өтөт экенбиз да. Адамда дагы ошондой чыңалуу болот экен. Баягы мисалы, силерге жөнөкөй түшүндүрүп бере турган болсок, жаш балдарга жанагындай батарейка салынган пистолет сатып бергенсиңер да? Көргөнсүңөр да, сатып алгансыңар, көргөнбүз бардыгыбыз эле. Үйүбүздө немелер алып, ошол батарейкасы түгөн күнчө атат, Анан яң алып келгенде өөнү тарсылдап чыгып атты эле. 1-2 сааттан кийин баягы батарейкадан тыр деп эле секинден үн чыгып калат. Болобу ошондой? Болобу? Ооба. Эмне болду? Батарейка отура баштады, Батарейканын күчү кете баштады. Себеби башында чыңалуусу аябай күчтүү болуп, баягы тез атып аткан да пистолет. Анан кийин эле баягы өзүнөн өзү батарейка слабыйлаша баштайт. Себеби токтун күчү жок болуп атат. Өчүр, микрофонду өчүр. Демек, ушундай нерсе адамда дагы болот экен. Адамда дагы ошондой чыңалуу жүрөт экен да. Биздин өзүбүздө энергия деген нерсе бар. Ошон үчүн биз басып жүрөбүз, кыздар. Ошон үчүн биз чуркайбыз. Эгер энергиябыз түгөнсүнчү, биз баса албайбыз. Энергиябыздын бар экенин биз каяктан билебиз? Мисалы, үшүп келдик эшиктен, Эшиктен үшүп келип туруп, жатып уктаганга, же болбосо жылууланыш үчүн төшөктү жабабыз үстүбүзгө. Жылуу болуп калабызбы? Жылуу болуп калабыз да. Анан төшөк жылуу эмес. Төшөк жылуу эмес. Төшөк силердин энергияңарды гана курчап берди да, үстүңөрдөгү энергияңарды. Төшөк жыйылып турат, ал мустак эле ойдон турат качан болсо. А силер качан аны алып жамынганда, ал төшөк жылыйт. Төшөк мындайча айтканда силерден чыгып аткан энергияны курчап алат. Ошондо энергия бир жерге топтолот дагы. Ысыйт баягы төшөктүн ичи. Демек, силерде энергия бар экен. Демек, ошол энергия чыңалышы мүмкүн экен да. Эми кайсыл мезгилде деген суроо туулат. Ошол энергия чыңалышы мүмкүн экен. Мындайча айтканда жана батарейкага салып алып аттык го, жана батарейканы пистолетке салып алып. Ошондо биринчи катуу чыгып атты эле, кийин күчү кете баштады го. Ошого окшоп адамда дагы ошондой энергетика бар. Бирок батарейкага окшоп биз жансыз эмеспиз. Биз жандуубуз. Энергияны биз өзүбүзгө калыбына келтирип турабыз. А батарейка жансыз болгондук үчүн анда энергия түгөйт. Эгер ал батарейканы кайра зарядтап ала турган батарейка болсо, зарядка сайып, кайра зарядтап алсак болот. Ал эми адам ошол энергияны өзү иштеп чыгып турат. Бирок бир мезгилде чыңалуу келгенде ошол энергияны толугу менен иштетип коюшу мүмкүн экен да. Эми ал кайсыл мезгилдерде болушу мүмкүн? Мисалы, котормочуларда аябай ачык байкалат экен. Жогорку деңгээлдеги адамдар, мисалы, жогорку даражадагы, мындайча айтканда, бир президенттердин сөзүн которуп аткан котормочуларды алып көрөлү да. Эки өлкөнүн президентин сөзүн которуш үчүн ал жерде эми канчалаган адамдар карап турат. Эки мамлекеттин адамдары угат ал сөздөрдү. Демек, котормочу туура которуш керек деген нерсе турат, биринчиден. Эгер жаңылса, ал деген эң уят иш болот. Ошондуктан өзүнө чыңалууну алат баягы котормочу. Эки президенттин сөзүн которуп аткан мезгилде ошол котормочунун жүрөгүнүн согушу баягы биз айткандай 70-80 эмес, 150-гө жетет. Аябай катуу иштей баштайт. Себеби дегенде анда чыңалуу пайда болуп атат. Чыңалып атат. Бүткүл энергияны жумшап атат. Бүткүл энергия дегенде бүткүл өзүнүн энергиясы ошол сөздү кантип кабыл алып, ошол сөздү туура айтып жеткирип бериште турат да. Андан кийин алар 1 саат которгондон кийин аларга тыным беришет. Ошон үчүн жогорку даражадагы адамдардын сөзүн которгон котормочуларда жогорку деңгээлдеги мисалы немеси болот да. Акча төлөп берилишет. Алар андай 1 сааттык, 2 сааттык которгондон кийин 3 күн эс алганга акылуу. Мындайча айтканда,
шалдырап калышат, чыңдап. Шалдырап тамак өтпөй өзүнүн энергиясын кайра жыйнаш үчүн 2-3 күн убакыт кетет да. Дагы ушундай эле окуяны мисалы жаш баласын ээрчитип кетаткан эне. Баланын колунда топ бар дейли, топ тоголоп кетти. Бала топту алуу үчүн артынан чуркады да. Чуркаган мезгилде нар жактан машина келип атат. Апасы дагы көрө калып туруп, баягы өтө катуу чуркап барып туруп баланы машинанын астынан тартып алат же машинага жеткизбей тартып алат. Ушундай мезгилдерди уккансыңар да? Ооба. Ошол аял да кийин андай катуу чуркап көргөн эмес да өмүрүндө. Ушунчалык катуу ылдамдыкта барат. Ошол мезгилде ошол чыңалууга келет. Бүткүл организм чыңалууга келет дагы баланы тартып алат. Тартып алып туруп бер жака келип, ушундай жүрөгүм катуу ооруп калды, коркуп кеттим дейт. Ал коркуп кеткенинен эмес, ал ошол бүткүл өзүндөгү энергияны чуркаганга жумшады. Өтө катуу чуркап барды, же болбосо өтө катуу ылдамдыкта барды. Ошол ылдамдык адамдын энергиясын бүткүл иштетти. Ошол чыңалат организм. Ошондо стресс болот. Жанагы биз айтып аткан жөн эле жерлерден жаман стресс болдум деп айтасыңар го, ал стресс эмес. Демек, стресс бул чыңалуу экен, организмдеги чыңалуу. Мындан кийин бул стресс деген сөздү бир жаман сөздү угуп калдым эле, анан мен жаман стресс болдум деп айтышат чоң эле аялдар. Ошонун айткан сөзүнө жаман стресс болдум дейт. Стресс болдум деген алардыкы туура, себеби дегенде баягы жаман сөздү укканда аябай кыжыры келет дагы, кыжыры келүү организмде жөн эле иштелип чыга бербейт да. Өтө күчтүү кыжыры келгенде ошол организм бүткүл күчүн жумшап ошол кыжырды келтирет да. Анан стресс болот. Демек, биз өзүбүздүн организмибизди мээ аркылуу башкарып турат экенбиз. Демек, мээ аркылуу башкарып аткандан кийин биз өзүбүздү кандай жаман сөз уксак дагы, кандай катуу жеме уксак дагы, бул нерсе бардык эле адамдарда болчу нерсе. Бул нерселер деле өтүп кетет. Муну биз токтотсок болот экен. Демек, стресске кабылбашка, кабылыптуу же кабылбоо биздин өзүбүздүн колубузда. Демек, коркунучтуу аракетте микрофондорду өчүрүп алсаңар. Бул жерде экинчи жерин карагыланда. Ал коркунучтуу абалда аракет кылганда, иш аткаруу убактысынын чукулдугунда, иште көп белгисиздиктер орун алганда пайда болот экен стресс. Адамдын иш аракетинде жүрүш турушуна стресстин таасир этиши нерв системасынын түрүнө жараша болот экен. Бул деле нерв системасынын түрүнө жараша. Муну кийинки сабактагы темперамент дегенде жогорку нерв системасынын иши. Ошол жерде дагы кененирээк түшүндүрөбүз. Себеби дегенде кээ бир адамдар бул нерселерди жеңил көтөрүшөт, кээ бирлер ушундай нерседе жатып ооруп калышса, бир эле ошондой окуяга кабылган адамдардын кээ бирлери мындай апа болбой эле беймарал басып жүрүшөт да. Демек, адамдын жогорку нерв системасынын ишине дагы жараша болот экен. Эми ушундай эле эмоциялык абал, депрессия. Депрессия деген сөздү деле угуп эле жүрөбүз. Депрессияга түшүп калыптыр дешип коет, Анда депрессия дегенде эмнени түшүнөт элекпиз? Депрессия. Эмнени түшүнөт элек? Депрессия, кыздар. Депрессия дегенде адамдын көңүлүнүн чөгүп атканын түшүнөбүз да. Баягы эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, эч кимди жактырбай калыптыр деп түшүнөбүз да. Депрессия дагы терс эмоциялык фондо пайда болот экен. Адамдын мотивациялык сферасын өзгөртөт экен. Таануу мүмкүнчүлүгүн, жүрүш турушун, абалын начарлатат экен. Бул кайгыны баштан кечирүү деп канааттанбаган, көздөгөн максатка жетпеген абалды көрсөтүүчү терс эмоциялык процесс экен. Эми бул көбүнчө чоң адамдарда орун алат, жаш балдарда көп дагы бул депрессия деген нерсе болбойт. Жооптуу ишти аткара албагандан, жолдошторунун, туугандарынын алдында өзүнүн жоопкерчилигин, күнөөлүүлүгүн сезип, ал абалдан чыга албагандан пайда болот. Көбүнчө депрессияга ошол кызмат абалында туура эмес көрүнүштөр жүз бергенде ишке мындай неме болуп калат, депрессияга түшүп калышат. Мындай айтканда адам эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калат, аппетити жоголот, өзүнүн баскан турган мындай катуу чөгүп калат, мындай айтканда. Мунун адам өзүнөн өзү чыгып кетиши кыйын. Эгер айлана тегерегиндегилер катуу колдоп, күчтөп турса, андан кийин атайын адистердин кайрылуусунда анан чыгат. Көпчүлүк мезгилде адамдар ушул нерселерди
байкабастан депрессияга түшүп калганын байкабастан эч кимге сүйлөгүсү келбей калыптыр. Эмне болду экен деп эле маани бербей коет. Акыры өлүм менен аяктайт көбүнчө бул. Көп ооруларды чакырып коет. Ошентип барып баягы оорулар козгоп, анан арыктап барып өлүп калышы мүмкүн адам. Муну болсо биз оорусу белгисиз бойдон эле кайсыл жеринде эмне болду деп эле калып калабыз да. Ушул көбүнчө депрессиядан келип чыгат. Анан суицидтик жанагы адам өзүнүн жанын кыйгандар дагы улуу жаштагыларда. Бул да себепкер болуп калышы мүмкүн. Эми ушуну менен негизги ала турган билимдерибизди алып бүттүк. Эми ушул баардык алган билимдерибизди мына тесттик тапшырмалар менен жыйынтыктап коелу. Анда билимибизди бышыктоо үчүн тесттик тапшырмаларды карайбыз. Биринчи, туура жоопту белгиле дейт. Суроо: адамга да, айбанга да тиешелүү болгон психикалык процесс кайсы? Баардыгыбыз бирге катышабыз. Ойлоо, эмоция, элестетүү. Кайсыл? Адамга да, айбанга да тиешелүү болгон психикалык процесс. Эмоция. Элестетүү деге. Эмоция. Элестетүү. Айбандар элестете алабы? Айбандар элестете албайт. Ойлой алабы? Эмоция. Жок дедик демек. Эмоция. Адамга да, айбанга да тиешелүү болгон процесс эмоция. Экинчи тесттик суроо: сүйлөмдү толукта дейт. Демек бул жерде сүйлөмдү мына точкага турган жерге сөз коюшубуз керек экен. Анда сүйлөмдү жакшылап окугула. Адамды, өзүн курчап, объективге болгон кубаныч, башка мамилеси, психология, сезим жана эмоция категориялар белгиленет. Кайсы категория? Сезим жана эмоция. Сезим жана эмоция. Категория аркылуу белгиленет. Эми туура эмес жоопту белгиледик. Бул жерде туура эмес жоопту табышыбыз керек экен. Карагыла, көңүл бөлүп. Адамдагы эмоциялык абалдар. Жаңы эле өттүк, аффект, көңүл буруу, стресс, депрессия. Кайсыл процесс эмоциялык абалга кирбейт? Жерде туура эмес. Туура эмес. Туура эмес. Ушундай суроолордо келет. Ооба, туура. Көңүл буруу. Бул көңүл буруу кайсыл процесс? Таануу процессине кирет. Таануу процесси. Демек, туура эмес жооп бул жерде. Көңүл буруу. Эми силерде дагы төмөндөгүдөй тест келиши мүмкүн. Бул татаал тест деп эсептелет, кыздар. Ушул нерсени билишиңер керек. Эртең иштеп атканда бул кандай суроо деген нерсе жаралбаш керек силерге. Дал келүүчүлүктү аныкта деген. Бир эле мезгилде бул жерде 3 суроону карайбыз да. Бул татаал суроо деп атам го. Дал келүүчүлүктү аныкта. Бул жерде мына жерде бир неме түшүп калыптыр. Сүйлөм, мен мына жакка көчүрүп атканда. Эмоциялык абалдар жана алардын пайда болуусу деген суроо болуш керек эле да. Биринчи, көңүл деп айттык. Аффект, стресс булар эмоциялык абалдар. Көңүл дегенде бул тез аранын ичинде өтүп кете турган, өзүнчө эле пайда боло турган, организмге таасир этүүнүн натыйжасында пайда болгон адамдын жаман, жакшы сезүү абалы. Анда бирдин кайсынысы болот? Бсы. Бирдин Асы. Жагымсыз, пайдалуу, пайдасыз жана башка дүйрүктүргүчтөр жалпы организмге таасир этүүсүнүн натыйжасында адамдын жакшы сезүү, жаман сезүү абалы. Экинчи, аффект. Аффект дегенде эмне болот дедик адамдар? Жагымдуу, Кандай болот дедик? Адам өзүн кандай сезет дедик? Адамдын сезими толук жеге адамдын бул терс процесс. Аябай тез болуп өткөн. Адамдын аң сезимин толук ээлеп алат экен. Өзүнүн эмне жасап атканын билбей калат экен да адам. Ал эми стрессти эмне деп айтылат? Адамдын кыймыл аракетинин ойлоосун алуу абалында өзүнүн мүнөзү. Анда бул жерде бирдин Асы, экинин Бсы, үчтүн Всы деген жооп кайсыл? Жооп. Эртең силерге ушундай тесттер дагы туура келсе, бул татаал тест экен. Демек жообу
А экен деп табат экенбиз. Демек сабагыбызды дагы, алган билимибизди дагы тесттин натыйжасында кайталап алдык. Анда биз бүгүн сабакта сезим жана эмоция жөнүндө билдикпи? Ооба, билдик эчеке. Эмоция менен сезимдин физиологиялык негизине мисалдар келтирдикпи? Ооба, келтирдик. Эмоциялык абалдардын мисалдардын негизинде аныктадыкпы? Аныктадык. Айыктерди көрсөтүп, тесттен жообун таптык. Таптык. Биз өзүбүздүн сабагыбызды аяктадык. Катышпаган кыздарга салам айтып коелу менден. Анда сабагыбыз бүттү.